Ассаламу алейкум, достор. Мен силерге уведомление о прибытии иностранного гражданина деген бланканы кантип оңой толтурса болот ошо жөнүндө видео тартайын деп жаткам. Азыр мисалы үчүн бул жерге колдо толтурганда бир топ эле убакыт алат. Андан тышкары толтуруп берген адамдар ФМСтен 600 рубльдан алышат. Эгерде силерде толтурулган даяр бланка болсо, аны 40 рубльга эле чыгарып алсаңар болот. Ошол себептен бул видеодо электронный вариантын кантип тез даярдап алса болот ошо жөнүндө. Азыр бул жерде мисалы үчүн фамилиялар турат. Биринчи фамилияны бланкасын чыгарыш үчүн бир деле басам. Биринчи строкада жазылган адамдын фамилиялары бардыгы толтурулуп калат. Бардыгы автоматташтырылып. Эми мен азыр баштай турган болсом, 16-чыны чогуу параллельно көрүп туруш үчүн 16 жазып алайын. Бош турат. Фамилия Баланча ЕФ десек, вот. Отчествого чоң тамга, кичине тамга менен жазганыңыздын айырмасы жок. Мисалы үчүн Манас Вич десек, баш тамга менен жазышыбыздын кереги жок. Бул жака чоң тамга менен түшө берет. Гражданствоны жерде Кыргызстан, день рождения 15.02.1990. Колду тандайбыз, мужской. Место рождения даже кайсы өлкөдө туулган болсо, ошону жазабыз. Мисалы үчүн Түркменистанда туулуп, бирок Кыргызстандын гражданины болушу мүмкүн. Ошол эле сыяктуу бардык данныйларды ушу жерден толтурабыз. 46-55. Бардыгы бул жактан толтурганда, бул жерде автоматически. Башкача айтканда, колдо жазган сыяктуу же болбосо бул жерге бирме-бир терип чыкканга караганда, бул жакта жазып, автоматташтырылган байланыш аркылуу даяр бланканы чыгарып алуу өтө жеңил. Ошол менен аягына чейин толтурбай эле даяр бланканын мисалын деле көрсөтөйүн дагы. 10-чу мисалы үчүн. Мен эч нерсе толтурган жокмун, болгону 10-чу строкадагы толтурулган маалыматтарды бул жака. Ошондо урматтуу көрүүчүлөр, мисалы үчүн бул даяр бланка колуңуздарда болсо, ушуга жүздөгөн адамдар толтуруп, данныйларын, жашаган жерин, баардык керектүү маалыматтарды толтурсак, андан кийин биз жеңил эле бир минуттан ичинде бир нече регистрациялардын бланкасын толтуруп чыгарып алсак болот.